Саламатсыздарбы Супер ТВ каналын көрүүчүлөрү. Супер ТВ каналы ар дайым оор тагдырга туш болгон мекендештерибиздин тагдырын чагылдырып келебиз. Бүгүн да биз дал ушундай тагдырга туш болгон 4 балалуу жалгыз бой эненин тагдырын көрсөтүп беребиз. Келгиле, саламатсыздар. Келгиле. Жакшы. Келгиле. Şu күтүп атканымда чалганыңардан. Жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Балдарыңыз келди сабактан? Ой, келишти. Сабактан ошо силерди күтүп отурганбыз да. Көрсөм болот деп аткам, Жакшы, үйүңүздөр жылы турбайбы? Футболка ченеп отуруп Ооба, жок, эми ушу 1-2 күн эле жылуу болобуз, андан кайра ишибиз вагонда. Азыр меш жагып атасыздарбы ошондо, э? Меш жагып атабыз, азыр анча-мынча көмүр түшүрүп беришкен, ошо менен азыр ошон үчүн футболкачан отурабыз да, пока. Жайкысында аябай ысык болуш керек, бул жерде. Жайында аябай ысып кетебиз, ысында ысык чыдабай тээ жака көлөкөлөп качабыз машиналардын артына барып. Жан жагында жактан суулар акпайбы? Жан жагында суулар өтүп аткан, аябай эле шорголоп, баягы неме чака-чука, чайнек, майнек болгон бош идиштин баарын тосуп эле. Азыр жакшы, биякта хозяиным мындай кылып неме тосуп беришкен. Каарманымдын айтымында ал 2016-жылы ооруканага түшүп, 2 буту баспай калганда жолдошу таштап кеткен. Орозбаевдин айтымында ошондон бери жолдошунан кабар жок. Мен 2001-жылы турмушка чыккам. Нарын областына каратуу Атбаш районуна Кара Суу деген айылга чыккам. 4 балалуу болдук. Экөөбүз жашаганыбыз канча 12-15 жылга жакын жашап калдык. 13 жылдан ашып. Арча Бешикте, биякта Бишкек шаарында Арча Бешик конушунда квартирада жашап жүрдүк. Мен баягы 2016-жылы бутуман жаракат алып, катуу уже баса албай, көпкө чейин жатып калдым да төшөктө. Кызым 7 ай болчу, кичинекей кызым. Ошондон кийин эле билбейм, кайрылган жок, көрүшкөн жокпуз. Кичинекей кызга 7 ай болгондо тиги улуу балдарыңыз канча жашта? Улуу баламдын улуусу 7-де болчу, андан кийинкиси 6-да, андан кийин тиги кызым 4-тө, анан бул 7 айында калган. Сиз больницага жатып калганда балдарыңыз сурап аттыңызбы? Ким алды балдарын, кимге кетип калды, ким карап атат деп? Сурап аттым, өздөрү деле кабар алып атышты, ошо туугандарым. Сиз больницага жатканда деле балдарыңызды алып кетип калыптырбы? Ошондо эле алып кетишкен, бирок ошол маалда өзүм да суранып алдым да, анткени деген мындай болуп калды, сен балдарыңды бага албасаң, уже детдомго алып кетебиз деген эмелер болуп калды да, уже алып кетебиз деп, жанакы могу жерде детдомдун эмелерин баары келип, балдарыңды алып кетебиз детдомго. Андай сен бага албасаң берилбейт деген эмелер болуп кетти. Анан туугандарыма мен өзүмдүн эмем менен таратып бердим. Ошол учурда күйөөңүз эмне деди сизге? Келип айтты, балдар ушинтип таркап кетти, эмне кылабыз деп сиз менен кеңештиби? Келген да жок, сураган да жок, айтып атпаймынбы, көргөн жок. Жакшынакай эле жашап отур, сиз бутуңуз ооруп калган күндө эптеси жок болуп кетти. Ошону мен ага чейин айтып жүрчүм, мен Москвага барып иштеп келем деп. Анан бирок ага чейин деле айтчы, мен мурунку аялыман балдарым бар, бир балам бар, ушун барышып, жолугушуп, кезигишип турайын дегенен макул деп койчумун. Бирок анчалык через чур ойлогон эмесмин кетип каларын делечи. Больницадан чыктым, Арча Бешикте баягы жашаган квартирама барып жашап жүрдүм. Анан квартира деген квартирада убагы келет, свети келет. Анан өзүм баса албай жатсам, басып кирип чыга алчу эмесмин анда. Балдак менен тем более араң. Үйдүн ичинде эле жүргүлөп, сойлоп. Анан ал деле бирөөнүн үйү да чыгууга туура келди. Анан мурун бир чугур швейный цехте, мен буга чейин швейный цехте иштегем 18 жыл тигичи болуп. Чогуу иштешкен эжелер айтып калды, ушундай жерде мен тааныш байкелер бар, семьясы жакшы эмеси турат, жок дегенде ошол жерге барып жашап турем. Жайында буяк аябай ысык да, эми жай болчу. Анан айла жок, ошондон бери 3 жыл болду, 3 жылдан бери ушул жактабыз. Жолдошун таштап кеткен соң өзүмө кире албай стресс болуп, аракада берилип кеткем дейт каарманым. Мен күйөөм таштап кеткенден кийин, чынымды айтсам, почти 1 жыл, 1,5 жылга жакын неме болуп жүрдүм, аябай. Даже өзүмдү карабай, балдарымды да карагым келбей,
өзүмдү өзүм жек көрүп, мен эмне ушундай акыбалда калдым, эмне себептен таштады болуп экен деп ыйлап, чынымды айтсам, мен даже ичип да жүрдүм. Үйдө отуруп алып жатып эле, уже чыгып кире албасам деп, эч кимге керегим жок болсо деп ичип да жүрдүм, чынымды айтсам. Ошентип эле стрессти өзүм алдап эле ошону ичип алсам эле жашоом жакшы болуп калып, унутуп калып эле, анан уктап калып, анан кайра туруп атып эле. Эми мен бул жолдошума тилекте татынакай, жакшынакай, баягы балалык кез да, кызбыз, убагында баарыбыз жакшынакайбыз, татынакайбыз дегендей. Анан тигендей мына 4 балалуу болдум. Ага чейин фигурный жакшынакай кыз болчумун. Азыр фигура да жок. Баары бузулду. Төртөн төрөгөндөн кийин ушундай болуп калдык эми. Жашоо шартка байланыштуу да болуп калдыбы, действительно же өзүмдү алдыртып койдумбу, баягы стресстен неме болгондон кийин баягы өзүмдү кадимкидей таштап салдым. Өзүмдү вообще карагым келбей. Балдарым айтып калышат да: "Мама, сен деген мурун татынакай болуп, күнүгө эртең менен туруп алып, эти колуңду жууп алып, сразу боенчусуң" депчи. Азыр боенгонго дагы эме да. Кайдан төртө төрт жакта турса, бирөөнү сурайт, бирөө бирдемени сурайт, анан жалгыздыкы жалгыз эле экен. Атасы болсо да: "Бар, атаңа барып айтчы" деп жумшап койгондой. "Атаңан сура" деп. Андай жок бизде. Таштап кеткенден кийин бир ооз кабар да алган жок бизден, кайрылган да жок, сураган да жок, келген да жок. До сих пор эмне кылып атат, эмне кылып жүрөт, балдарынын курсагы токпу, ачкабы, бир ооз мындай жок дегенде по телефону сурап койсо деле, деп ыраазы болуп калат элек. Жок. Жолдошуңуздун бир туугандары барбы? Жолдошумдун бир туугандары бар, 2 карындашы бар. Бирөө Кеминде турат. Кайнена кайната жок. Каза болуп калышкан. Бир туугандары, жолдошуңуздун бир туугандары бул ийнелеринен, сиңдилеринен кабар алып турабы? Мен жок, аларга кайрылган жокмун. Себеби мурун эле өзү дагы барышып келишчү эмес, анткени ал жалгыз чоң эне, чоң аталарынын колунда өсүп калган бала экен. Өзү менен өзү болуп, карындаштары менен деле эч эмеси жок экен. Жолдошуңуздун мурдагы биринчи аялы бар деп атпайсызбы? Балким ошо аялына барып алды деп ойлобойсузбу? Мен ошо мурунку аялына жолдошум кетип калганын мен антип деле ойлобойм. Анткени мен кийинчерээк угуп калдым, бир убагында тең-туш болуп, группалар болуп, чогуу бир эмелерде отурушуп жүргөн досторубуз бар болчу. Ошо досторубуз айтып калышты, Ак Ордодо бир аял менен анын бала чакасын бар экен, в общем, үй-жайы бар экен. Ошонун үстүнө кирип алып жашап атат. Чогуу 1-2 жолу отуруп калдык деген сөздөрдү уктум, а так көргөн жокпуз. Биз ушул күнгө чейин баягы балдарыман кабар албагандан кийин, ушул кенедейинен калгандан кийин ушу балдарына жок дегенде буттарына бир носки сатып бербегенден кийин балдарым до сих пор айтат: "Кереги жок, угузба" депчи. Ал жөнүндө сөз башталганда эле качып кетет, берки чоңоюп калды уже эркек балдарымчы. "Мама, угузбачы" деп турушат. Күтпөйбүз биз, анын деле кереги деле жок бизге. Отубуз, мешибиз келип жыргап калдык, монтип от жагып, жылып, футболкачан жүрүп, көмүрүбүз кеңейип. Мештен уже бир жак бар экен, бирок мындай тыштан шамал болбосо эме чыкпайт да, испиз. Тынч эле күйө берет. Бул баягы обороту жок болгондон кийин бул прямой да. Анан шамал болуп, борон болгондо түтөп, ыш болуп, ис чыгып баштайт да. Ушу малды жакпай коебуз. Жөн эле отун салып коюп эле мындай. Көмүр жакканга болбой калат, андан өчпөйт экен оңой менен. Вагондо жашаган деле кыйын бизгечи. Аябай көбүнчө баягы аябай жайдын ысыгында темир ысыйт. Ашы ысыйбыз, анда тура албайбыз, тышта көлөкөлөп отурабыз. Анан аябай кыштын чилдесинде жаан жааганда молардын баарынан тамчы агат, этигинде идиштерди тособуз.
ушул толтуруп тияк биягын баарын балдарымдын тилеги деле менин тилегим деле ошондой да. Эң главный биздин ушу жашай турган кеп болсо да кичинекей үйүбүз болсо өзүбүздүн деген ой тилегибиз бар. Мен мамлекет тарабынан деген 3 балама пособие алам. 2400 сом үчөнө. Үчөнө биригип 2400 сом алам. Ал мектебибизден эле ашпайт, жол расходубуздан ашпайт. Үчөө барат, пересадка менен барып келишет. Анан фондуна акча дейт, анан жетишпеген китептери дейт, күнүгө бир эмелерин чыгарышат. Мектептен деле жардам болгон жок. Баягы фондко төлөбөй эле койгула, мындай экенсиң, мать одиночка экенсиң деп 4 тең өзүмө мать одиночка кылып жаздырып алгам, жокко тортуп мичеркамда, мичеркаларынан бери. Анан андай деле эме жардам болгон жок мектептен деле. Төлөйбүз эле атабыз айына 300 сомдон. Бул вагондун ээси эме молдо киши бир 60тан өтүп 70ке чукулдап калган киши. Семьясы бар, жакшы. Бала чакалары келип турат, кыздары, балдары жакшы, семьясы. Ошол киши көп жардам берет бизге. Баягы убагында кээде ачыкка калып калган күндөрүбүз болгон да убагында. Ушул киши көп жардам кылды бизге. Эмне жетишсиз, эмне алып келип берейин, үйүнөн бышкан тамак ашы болсо деле көтөрүп келип бизди баккан күндөрү да болду. До сих пор мына дагы деле жардам берип атат. Мейли жашай берчи, эмнеси болсо да жашай берчи. Монун үстүн баарына суу агып аткандан байкуш киши жанагындай кара кагаз линолеумбе ошондойду үстүнө мындайынан жаап берди, шыгып жаан өтпөсүн депчи. Калкаланып тургула деп. Рахмат ошол кишиге дагы. Биздин эми суу жагынан ошо проблемабыз тиги цехтин ар жагынан алып келебиз. Ушу суулардын баарын монтип куюштуруп алам. Тиги балдарым жок кезде өзүм кыйналып калам. Анан атайым монтип толтуруп эме куйдуруп алам да. Анткени өзүм баягы чыгып ары бери бара албагандан кийин ушактан эле куйдуп, ушул жерде эле тегеренип эле ушул жерде жүрөм. Тияка барып жатам, тияка барып кирем. Эми менин эме ден соолугум ушундай да, баягы 2016-жылы бутум ооруганына байланыштуу, баягы пластик темир менен жүргөнгө байланыштуу, могу ушул вагондун кичинекей тепкичинен мага басып чыгып, анан кайра түшүш мага аябай кыйын. Бир жолу эптеп барып келем, может чоңго барышым мүмкүн андачы, анан жеңилге көп бара бербейм, көп да сууда иче албайм, корком ушундан чыгыштан элечи. Анткени былтыр ушул жерден баягы кышында баягы эшиктин алдына суу төгүлүп атып, цементтин баары муз болуп калган экен. Кайра ушул жеримди кайра огуртуп алган, боратыпчы, анан кайра оңдошкон. Ошондон кийин корком лестницадан. Аябай важный бир жерге бара турган болгондо эле бир барбасам, так чыкпайм. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышта болот.